Бул клубникада хлороз оорусу пайда болгон, бирок буга туура эмес диагноз коюлуп, туура эмес дарылар чачылган. Анын себебинен жалбырактарда экинчи оору пайда болгон. Башкача айтканда, жалбырактардын күйүгүнө алып келген. Мындай учурда биз эмне кылабыз? Мындай учурда биз биринчи кезекте өлүп калган жалбырактарды тазалайбыз. Экинчи орунда болсо, жалбырактарды жана клубникаларды сактап калыш үчүн, стресстен чыгарыш үчүн антистрессин дарыларды пайдаланабыз. Мынакей достор, өлүп калган жалбырактарды жана көчөттөрдү тазалап алуу бул өтө маанилүү, себеп дегенде булардын эч кандай пайдасы жок, тийсе зыян тийиши мүмкүн. Бул колубуздагы амино плюс витамини бул бир гана жашылчаларга эмес, баардык өсүмдүктөрдүн ушундай стресс ооруларына, кээ бир учурларда дарыларын туура эмес колдонгон учурларда, дозасы ашып кеткен учурларда, ушундай жалбырактардын күйүгүнө алып келген ооруларда жана аба ырайынын ар кандай шарттарынан улам пайда болгон ооруларда колдонулуучу стресске каршы дары. Бунун дозасы 10 литр суга 30 грамм кошулат жана жалбырак аркылуу чачылат. Достор, бул дарыны ушундай ооруп калышын күтпөстөн эле ооруларына каршы дары чачасыздарбы, же витаминдерди чачасыздарбы, же зыянкечтерине дарыларды чачасыздарбы, ошол дарылар менен чогуу эле колдонгон болсоңуздар, ушундай жалбырактардын күйүгүнүн же башка стресс оорулардын алдын алган болосуздар.